Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Күндүн сүрөтү. Гөлөшчөн Мадумаров мэриянын отчетунан бир элес. Гөлөш менен көчөдө кетип бара жаткан саясатчы Адахан Мадумаровго окшогон адам мэрия тараткан сүрөткө кирип калган. Мэриянын маалыматына караганда, Бишкек асфальт сервис Борбор калаадагы Ашхабадский көчөсүндө оңдоп түзөө иштерин аяктады. Отчет тиешелүү сүрөттөр менен коштолгон. Белгилей кетсек, саясатчы Адахан Мадумаров өзүнүн бийик адамгерчилиги жана жөнөкөйлүгү менен айырмаланып, коомчулуктун купулуна толуп келет. Мадумаров жумушка да жөө эле барып келип жүргөнүн билебиз. Ал ар дайым эл арасында болуп, элдин көйгөйүн алар менен аралашып жүрүп эң жакшы билет. Ошон үчүн чындыкты айтып, чырылдап жатат да. Европа өлкөлөрүнүн атка минерлери жөө, велосипед жана коомдук транспорттор менен жумушка келет экен деп суктанбай, алардан кем калбаган өзүбүздүн атуулубуз Адахан Мадумаровду да кубаттап коелу. Эл менен болгон саясатчы мекен жүгүн татыктуу көтөрө алат да, туурабы? Маалымат булагы Чындык KG. Белоруссияда Бакиевтердин үй-бүлөсүнөн таажы вирус чыкты. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев Белоруссияда таажы вирус илдетине кабылганы тууралуу 24 KG маалымат агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Жаныш Бакиевдин үй-бүлөсү таажы вирус илдетине кабылып, 1-майда Минсктеги инфекциялык ооруканага жаткырылганы айтылат. Таажы вируска кабылган Бакиевтердин үй-бүлөсү кечээ эле ооруканадан чыгарылган. Учурда алардын ден соолугу жакшы деп жазылат маалымат берген тарап. Буга чейин Жаныш Бакиев жана анын бир тууганында COVID-19 илдети аныкталганы тууралуу маалымат тараган эле. Эскерте кетсек, Жаныш Бакиев 2010-жылдагы революциядан кийин ошол кездеги президент Курманбек Бакиев менен биргеликте үй-бүлөсүн алып Белоруссияга качып, ошол жактан башпаанек алышкан. Ал эми Бакиевтердин үй-бүлөсү Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко менен үй-бүлөлүк мамилеси бар деп айтылат. Учурда Белоруссияда таажы вирус илдетине байланыштуу эч кандай карантинге алынган эмес. 19-майга карата Белоруссияда жуктургандардын саны 31528, ал эми көз жумгандардын саны 175 адамды түздү. Маалымат булагы Чындык KG. Муфтият. Айт намаз аянт мечиттерде окулбайт. Муфтият 24-май күнү таңкы саат 7:00-дөн 7:30 чейин КТРК телеканалынын муфтий Максатбек Ажы Токтомушевдин орозо айтка карата куттуктоосу жана кайрылуусу болоорун кошумчалады. 24-майда орозо айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбайт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, мындай чечим өлкөдө коронавирустун жайылып кетпеши үчүн кабыл алынган. Илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө максатында жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле орозо айт намазы да аянт жана мечиттерде болбойт. Туура түшүнүү менен кабыл алып, берекелүү орозо айт майрамын жалпыбыз үй-бүлөбүз менен үйлөрдө майрамдайлы деп айтылат маалыматта. Муфтият 24-май күнү таңкы саат 7:00-дөн 7:30 чейин КТРК телеканалынан муфтий Максатбек Ажы Токтомушевдин орозо айтка карата куттуктоосу жана кайрылуусу болоорун кошумчалады. Булак Спутник KG. Депутат. Пара алып кармалган тергөөчү Арпачиев мунапыс менен бошоп кетти. Эске салсак, 2015-жылдын 24-мартында башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев УКМК тарабынан $100,000 пара алып жаткан жеринен кармалган. 2015-жылы пара алып жаткан жеринен кармалды делген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев мунапыс аркылуу боштондукка чыкканын Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева парламентте айтты. Эске салсак, ушул тапта парламент башкы прокуратуранын 2019-жылкы иши боюнча отчетун угуп жатат. Алгач депутат кайсы беренелердин негизинде соттолгондорго мунапыс колдонулбай турганына кызыкты.
Башкы прокурор кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча соттолгондор амнистияга илинбесин айтканда, Алтыбаева алгач коррупция беренеси менен иши каралган Арпачиев чыгып кеткенин билдирди. Ал жерде иш кайтадан квалификацияланган. Мен азыр парламент улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата жактырып берген мунапыс тууралуу мыйзам долбоорун айтып жатам, деди Жамшитов. Эске салсак, 2015 жылдын 24 мартында башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев УКМК тарабынан $100,000 пара алып жаткан жеринен кармалган. Ошол учурда УКМКнын берген маалыматына ылайык Арпачиев экс-депутат Карганбек Самаковдун уулу Кубанычбек Самаковдон кылмыш ишин жабуу үчүн $200,000 талап кылган. 1 май райондук соту аны 14 жылга кескен. Булак Спутник KG сайты. Башкы прокуратура: зомбулукка кабылган балдар көбөйүп жатат. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов балдарга карата жасалган зомбулук көбүнчө Бишкек, Ош, Талас жана Балыкчы шаарларында өсүп жатканын белгиледи. Былтыр Кыргызстанда зордук зомбулукка кабылган балдардын саны өскөн. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов парламентте сүйлөп жатып билдирди. Эске салсак, ушул тапта парламент башкы прокуратуранын 2019 жылкы иши боюнча отчетун угуп жатат. Депутат Айнура Аскарова карантин учурунда жашы жетелек балдардын өз жанын кыюусу боюнча фактылар катталып жатканын айтып, бул жаатта кандай иштер болуп жатканына кызыкты. Чындап эле карантин убагында балдардын зомбулукка учурашы боюнча иштер катталды. Жергиликтүү органдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча тапшырма берилди. Негизинен былтыр мурдагы жылдарга караганда балдар зомбулукка көп кабылды, деди Жамшитов. Анын айтымында 2019 жылы балдарга карата 4533 материал катталган. Анын ичинен 2574 кылмыш иши, 1959 жоруктар боюнча болгон. Зомбулук боюнча Бишкек, Ош, Талас жана Балыкчы шаарларында өсүп жатат, деди башкы прокурор. Ал жашы жетелектерге жана аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү прокуратура органдары үчүн артыкчылыктуу багыт экенин кошумчалады. Булак Спутник KG. Жалал Абад: клубда кишини өлтүрө сабады деп шектелип, кикбоксчу изделип жатат. Кылмышка шектүү аралаш мушташ боюнча турнирлерге катышып келет. Каза тапкан 29 жаштагы эркектин артында 2 баласы калды. Жалал Абадтагы түнкү клубда кикбоксчу бир кишини өлтүрө сабап качып кеткен. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Милициянын айтканына караганда 8 марттан 9 мартка караган түнү саат 2:00 чамасында Сузак районунун 1991 жылы туулган жараны түнкү клубтардын биринин жанында сабалган. Ал Mercedes-Benz унаасын айдаган 20-25 жаштагы белгисиз адам тарабынан токмоктолгону айтылат. Сабалган адам аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси, башкача айтканда бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 10 мартта сабалган киши эсине келе албай көз жумган. Жабырлануучунун өлүмүнө байланыштуу иштин материалдары 138 берене, башкача айтканда денеге оор залал келтирүү беренеси боюнча кайра квалификацияланган. Каза болгон киши достору менен Ленин көчөсүндөгү түнкү клубка баргандыгы белгилүү болду. Туугандарынын айтымында ал эс алуучу жайга барган бир киши менен мушташып кеткен. Шектүү аны башка урганда жыгылып түшкөн. Анын баш сөөктөрү сынып, кан тамырлары жарылып, уюп калган. 29 жаштагы кишинин артында 2 баласы калды деп билдирди маалымат катчы. Облустук ички иштер бөлүмү кылмышка Жалал Абад шаарынын 22 жаштагы тургуну Шухратбек Абдураимовдун шектелип жатканын билдирди. Ал кикбоксинг менен алектенип, аралаш мушташ спортунун таймаштарына катышып келерин кошумчалашты. Милициянын айтымында шектүү тергөөдөн жашынып жүрөт. Сот Абдураимовду кармап, камакка алуу өтүнүчүн канааттандырган. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Рамзан Кадыров таажи вирусуна шектелип Москвага алынып келинди. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров таажи вируска шектелип, медициналык көзөмөлгө алынды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты.
База басылмасы билдиргендей, Кадыров бир нече күн мурун алсырап жаткандыгына арызданган. Алгач ОРВ деп ойлогон президенттин абалы кийинчерээк начарлап, Москвага дарылануу үчүн алып келишкен. Расмий эмес маалыматтарга караганда анын өпкөсү жабыркаган жана таажи вируска шектелип жатат. Чечнянын башчысынын басма сөз кызматынан Кадыровдун ден соолугу тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышкан. Белгилей кетсек, 21 майга карата Орусияда 317.500 адам коронавирусту жуктурган. Чечняда 1026 адам катталган. Булак Супер KG.